Жок, силер айтып атасыңар, 2 жыл болду деп атасыңар. Теттерге салынды деп, 5 жыл болду. 2 жыл болуптур салынганы септигиңердин. 5 жыл болду деп калп айтып атпайсыңар. 5 жыл болду. Абат канча жыл болду? 3 жыл болду. 3 жыл болду. Мына өмүр бою ушул жерде жашаган, булар көчүп келе элек деле жашап жүргөн адамдарына. Түшүнүп атасыңбы? Мен 2де, анан 4тө балам бар. Сен ошонун ордуна сыйдык ичесиңби сени? Мындай чуу Бишкектин четиндеги чуңкурчакта жайгашкан Супара эс алуучу жайында чыгып жатат. Анткени жергиликтүү тургундар аталган эс алуучу жайдан чыккан саркынды суу адамдар иче турган булакка кошулуп жатканын ырасташууда. Биринчи септигиңерди оңдогула. Супаранын аткаруучу директору Назгүл Турганбаева иштетилген суу жети суу тазалоочу системасынан өтөөрүн айтты. Бул жерде тазалоочу система. Буяка суу бардык жердеги суулар труба аркылуу туташтырылган, канализационный система менен келет. Анан мунун биринчи, экинчи мына жети нерсенин ичине кирет. Биринчи, экинчисине киргенде аяктарда жанагы живая бактерия бар да, куюлат. Машина менен келип алып келип куюлат. Ошол бактериялардын ичиндеги коюу заттар менен иштеп, анын баарын жеп тазалап, анан биринен мынтип фильтрленип өтүп туруп, акырында барып, тигинин ичинде ультра лампалар бар. Ошол жака система менен барып, ал жактан 100% таза микробторду өлтүрүп туруп, чыгарып туруп, андан кийин акыркы источниге труба аркылуу кетет. Бу жактан бараткан суу ысыкта, даже бул объем, ошо көлөмү, суунун көлөмү тиги арыктын теңинде эле калып калат экен. Кургак болуп, тияка да жеткен жок. Кышкы мезгилде ал кыскарып калат да, булактын көлөмү. Азыр жаз болуп, суу көбөйгөндө, тиги булактардын суулары кошулганда эми ушундай бир эме түзүлүп калды да, ой пикирчи. Сасык сууну ичпейбиз. Бул маселени тез арада чечип берүү керек деген жергиликтүү тургундар Арашан аймагынын Жайыт комитетине кайрылышкан. Балдар, оказывается, бул жерден ат менен кетип баратып, могу жерден аябай чоң мындай суу агып атыр, сасык суу. Ошол сасык суу негизинен мындай барып турган тээ жака жетет экен да. Аны ушул кыр менен барып бүт сүлөккө тартып алыптыр. Суусу сасык. Анан кийин жыттуу дегенде, анан кийин бул жерде өзүңүз азыр тартып көрсөңүздөр, аябай эле жаман сууда. Анан кийин руководствонун айтканы боюнча бул жер айтып атат, эме деп, тиги эң таза суу депчи. Тияктан очисткадан түшкөн таза суу бул жерге кетип атат деп айтып атат да. Анан негизинде эми өзүңөр көргүлө, ошон үчүн биз келдик. Анан булар менен сүйлөштүк. Сүйлөшкөндөн кийин ар жака очистный сооружениени да көрсөттү. Көрсөткөндөн кийин аларда эч кандай жыйынтык жок да. Анан бул суу жаан менен анан кийин буякта көбөйгөндө кичи көп болот да, допустим, азыр только начало сезона, роза болот атпайбы? Эл аз, 20-30 Анан кийин баргандан кийин тияктын баары тең чоң сууга түшөт. Ал суудан бул Татыр айыл ичет, Чуңкурчак мына жерден кийин бул айыл ичет, Арашан айыл ичет. Бул суу ошол жака барат да. Анан биз булардын суусун ичип атабыз да, мындай жатканда. Элдин мындай кайрылуусунан кийин 23 майдан 27 майга чейин пландалбаган текшерүү жүрөт. Аны Ысык Ата районунун экологиялык коопсуздукту сактоо боюнча улук инспектору Таштан Давлеткелдиев текшерүүгө алат. Бул жердин баары сиздерге тиешелүү. Проектлердин баары тең бар, согласовать этилген. Андан кийин бул лесхоздун жери да. Лесхоздун жери. Тети жакта чыгып атпайбы? Экскаватор менен казып, дагы септик жасап атат. Ошол жер кимдин жери? Биз бул 2 жыл мурун бир өзүңөргө алгансыз. Сатып алынган, алардын документтеринин баары тиги башка офисте. Бул эс алуучу жай улуттук суусундукту жайылтып түбөлүктүү кылып кеткен Табылды Эгембердиев түптөп кеткен жер. Анын жубайы Жаңыл Турганбаева эл айтып жаткан саркынды суу булакка кошулган жок. Бирок эми ушул жерден баштап тетиги дарыяга чейин мен азыр айтат элем, бир тамчы суу түшкөн жок. Бир тамчы дагы мен ага кепилдик берем да. Эми биз бизнес структурада эми план коебуз да. 2-3 жылга өйдөрөк пландарды коюп туруп айтканбыз. Бирок жашоо ушундай экен. Биз ишенген оборудованиялар кээ бирде мындай биз каалагандай болбойт экен да. Жогорудагы көйгөй бир эле Супара эс алуучу жайында эмес экенин жеринен көрдүк. Алардын катарында ошол эле аймакта жайгашкан Чие тоо жана Татыр эс алуучу жайларында мындай маселелер бар.